Асылбек Апсатаров Ноқаттағы асыл тұқым қой чарбасын түптіген фермерлердің бірі. Қоросында 250дөй Алатау пародасындағы қойлар бағылады. Чарбаны алғач 12 баш қой менен баштаған. Қой қылғанда біріншілі базардан, өзіміздің базардалардан чоң-чоң қойларды таңдап, өзіміздің местің жергілікті қойларды алып, ошоны өзіміздің қошқылардан баштағанбыз бірінші. Анан секен гисар ала баштадык. Гисар кучкуларды кошуп, ошо гисардан түшкөн койлорду кайтып кой кылып, ошолорду качырып, ошентип койлордун сапатын жогорулатып баштадык ошондо. Ошону менен бирге биз азыр мына жакынкы кезде 5 жыл 6 жыл болуп калды, биз Алатау пародасын чыгарабыз деп негиздөөчүлөр болуп, биз Ноқат районунан өзүбүздүн жамаатыбыз бар. Бара-бара сандан сапатқа өтүү максатында гисар кочкорлорду алган. Аны кадимки койлор менен аргындаштырып, Алатау пародасын чыгаруу аракетин көргөн. Бул кочкорубуз азыркы убакта 6 тиш. 6 тиш параметрлери. Бунун бийиктиги 1,3-дөн 1,6га чейин азыр арык коюлганда. Анан булардын гисар пародасында өзүбүздүн жергиликтүү койлорго кошуп, ошодон төл алып табыз. Вестери, булардын веси 160-дан 180ге чейин. Даже баккан биз эми бакпайбыз да. Биз койгонго биз орто салмакта алып жүрөбүз, ошондо 160-дан 180 кг живой вес берет булар. Алатау пародасындагы койлор 12 айдын 8 айын талаадан от жесе, 4 ай сарайда кармалат. Кадимки койлор жеген чөп жемди жешет, бирок аларга караганда салмактуу келишет. Ананда козулары тез жетилет. Бул козу азыр туулган азыр жарым саат болду. Биринчи төлүбүз. Бул биздин ушу өзүбүздүн местный жергиликтүү койго гисар кочкорун кошуп туруп, ушу төлдү алышыбызды баштадык. Булдун артыкчылыгы жүндөр таза болот, кулактары узун болот, анан тез жетилет. Мындайча айтканда 6 ай 7 айда ушу 50 кг живой вес болуп калат. Аны ошого карап туруп кете берет. Фермердин айтымында койлордун салмагы 70 кг-дан 100 кг-га чейин, ал эми кочкорлордун салмагы 160 кг-дан 200 кг-га чейин болот. Аймакта бул сыяктуу асыл тукум мал чарбачылыгын актаган чарбакерлер көбөйүп жатат. Аларды колдоо максатында мамлекет тарабынан жеңилдетилген насиялар берилүүдө. Нурасан Бакытбеков, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.